Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Кутмантаңыз мен урматтуу радио угарман жана биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр, сиздер Күн чабыт программасын көрүп, тыңдап баштадыңыздар. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыркы учурда Бишкек шаарынын абасынын тазалыгы маселеси дагы эле күндүн темасы бойдон калууда. Анын бирден бир себеби катары дагы көп фактордун бири катары бул күйүүчү майлардын сапаты жөнүндө буга чейин дагы маселе көтөрүлгөн. Депутаттык комиссиянын дагы жыйынтыгында ушул Кыргызстанга киргизилген күйүүчү майдын айрым түрлөрү абаны булганышына бир себеп экендиги дагы айтылып, айрым түрлөрүнө киргизүүгө тыюу салуу демилгеси дагы азыркы учурда курч бойдон турат. Ошол теманын алкагында маек курабыз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана Мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти Канат Эшатов мырза, ошондой эле экономика министрлигинин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бакытбек Шабданов мырза бар. Кутмантаңыздар менен. Дегенде ушундан баштасак, Марлен мырза, азыркы учурда мына социалдык тармактарда дагы тыюу салыш керек деген демилгени айрым депутаттар жазганда, келип эми күйүүчү майга такалдыбы, ал канчалык булганган кантип билебиз деген суроолор дагы туулуп атат. Мындан бир канча күн мурда сиздер премьер-министрдин милдетин аткаруучу менен дагы жолугуштуңуздар. Негизи эле бул бензиндин түрүнө тыюу салуу маселеси кайдан келип чыкты? Же болбосо депутаттык комиссия кандай бүтүм чыгарган эле? Эми бул жагдай ошол биздин акыркы ошо 3-4 жылдын ичинде смогтун пайда болушунун негизинде көтөрүлүп аткан чоң маселелердин бирине айланды. Анткени мына биз сиз туура айттыңыз, каалабайбызбы, бул смогтун кесепеттери өтө көп. Ошонун ичинде ТЭЦти белгилеп кетсек болот. Ушул жаңы конуштардын көмүр менен жагышы, ошондой эле баягы бир топ жеке банялардын, ишканалардын ар кандай туура эмес нерселердин жагылышы, анан ошол эле учурда ошол машинелердин чыккан жанагы машинелердин бир жагынан сапатсыз бензинден деп айтылат, экинчи жагынан ошол катализаторлор деп айтылат да. Эми бул жерде ошонун алкагында каралган маселе. Ошонун алкагында биз ошол маселени карап атканда дагы бир көйгөйлүү бир маселе жаралган. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда дагы деле жана К2, К3 деген качестводагы бензиндер дагы эле сатылып атат. Анткени башка мамлекеттер, башка керек болсо айрым мамлекеттерде буну сатпай турган запрет да коюлган. Биз болсо дагы деле ушуну колдонуп атабыз деген маселе көтөрүлгөн. Ал жерде ошол жанагы качествосы төмөндүгүнө байланыштуу выбростардын ушул бензиндерди колдонгондо выбростары К4, К5 караганда көбүрөөк болот деген ыкма менен айтылып аткан сөздөр да. Эми бул жерде бир нерсени белгилеп коюп кетиш керек. Эгерде мисалы машинелердин катализатору жок болсо, ал жерге керек болсо чыга элек К7, К8 деле мисалы уруп койсоң деле бирдей эле зыяны тие берет да. Эң негизгиси ушул кармоочу жана фильтрация кылган ошол биздин катализаторлор дагы сөзсүздө болуш керек. Андан сырткары биз талап кылган же биз сурап аткан же биз айтып аткан жана качествого дагы биз сөзсүздө көңүл бурушубуз керек да. Ошонун алкагында көтөрүлүп аткан маселе. Түшүнүктүү. Анан дагы ушул Бакытбек мырза буга чейин дагы экономика министрлиги билдирди, майга болгон баанын өсүшү күтүлүүдө деп. Андан кийин эми бул прогноз менен киргизилиши керек деп сунушталып аткан талаптын бир байланышы барбы? Жок, буякта негизи талап мындай да, биз жанакы биздин өндүрүш жана нефтеперерабатывай завод ошону эле колдоо үчүн биз жанакы ошо талап эметип атабыз. Жанакы өткөрүл мезгил бар да, жанакы жоболорчу ошолорду узарткан боюнчачы. Өзүңөр билесиңер, жанакы бул техник регламент жана күйүүчү май коопсуз жөнүндөчү. Жана анын ичинде автомобилдин бензине кирет, дизелдин күйүүчү майдары кирет, самолеттин күйүүчү майдары мазут кирет. Ошонун баары коопсуз талаптары коюлган да, ошо техник 13 регламент деп коет. Ошо 12 август 2019 жылы күчүнө кирген. Ошол жерде күчүнө киргенден баштап ошо бизге жанакы импорт боюнча К4, К5 кириш керек да. Негизи ошондой да. Башка жанакы биз Евразия биримдигинин баарын жанакы 5 өлкө да, калгандары эч кандай кирген регламент. Бизге жанакы эң акыркы жанакы 2019 жылы киргенде күчүнө ошо киргенден баары ошо К4, К5 алып келиш керек ошо. Ошо талаптар жанакы
өзүңөр билесиңер жанагы 2020 жыл ошо өткөн 20 жыл аябай кыйын жыл болбоду жана экономикага таасир этти жана инвестиция келиш жана таасир этти анан жана биз жанагы өндүрүш нефтеперерабатчы заводдор модернизацияга дагы бир жыл ушундай жөнүнө берип кетти да ошон үчүн алар ушу кайрылганда жана дагы 2 жылга жанагы өткөл жоболор дагы жылдырып бергиле депчи ошо биз жанагы ошо азыр сунуш бердик Евразия экономическая комиссияга ошол жерден жана коллегия деген бар ошолор карайт азыр ошо сунуш жибердик ошо дагы 2 жылга өткөн жоболор дагы жылдырып бергиле жанагы биздин өндүрүш заводдор ошо модернизацияга үлгүрүп ошо бүтүрүшкө ишке жана К4 К5ке чыгарганга мүмкүнчүлүк болсун деген ошондой талаптар. Эгер узартпай коюшса биздеги кырдаал кайсы нукка өзгөрөт? Мындай дейсиз да булар жанагы нефтеперерабатчы заводдор даже үлгүрбөсө алар К2 К3 чыгарса болот только аны жанагы 3-чү өлкөгө сатса болот да Афганистан Тажикстан же Өзбекстанга сатса болот только аны жанагы Кыргызстандын ичине жана Евразиянын биримдигине тыюу салынат да саткан болбойт. Түшүнүктүү. Анан баасы боюнча бир айырмачылык болобу? Баасы боюнча азыр өзүңөр азыр деле көрүп атпайсызбы? Например, регламент бул жанагы биздин коопсуз боюнча жанагы 13 регламент атат азыр ушу 19 жылга кире элек деле 15-16 жылда эле уже К4 К5 алып келип аткан Кыргызстанга ушул эле сатылып аткан. Уже 4-5 жыл ошо К4 К5 сатылып атат. Өзүңөр көрүп атсаңар баасы андан деле эметкен жок да баасы башка фактордон эметет да ошо таасир этет. Кадыр мырза, эгерде бул тыюу кире турган болсо, бизде ушул кыргызстандыктарды күйүүчү май менен камсыз кылууда тартыштык жаралбайбы? Мен азыр кичине толуктап кетейин дедим. Биринчи, анткени эң туура маселени сиздер көтөрдүңөр. Мисалы үчүн, мына Марлен мырза менен толугу менен мен макулмун. Ал эми Бакыт мырза айтып атат го. Бул жерде тыюу салуу маселеси турган жок бүгүнкү күндө. Тыюу бизге мыйзам түрүндө 19 жылдын 12 августунан баштап күчүнө кирген. Биз ошол ЭЭПтин алкагына киргенде келишимге кол коюлганда Кыргызстан мамлекети ал жерден ошол кепилдиктерди өзүнүн мойнуна алган. Биз да кошулабыз деп. Башка мисалы үчүн өлкөлөр Беларусь болсо 15-жыл, Россия 16-жылдан бери, калган мамлекеттер 17, эң акыркы болуп 1-январь 18-жылдан бери Казакстан өткөн. Алар өздөрүнүн нефти айрайтуучу чоң заводдордун баарын модернизация кылып бүгүнкү күндө экологиялык жакшы, сапаттуу К4, К5, К6 үлгүсүндө классындагы мунай заттарды чыгарып атышат. Ал эми биздин болсо мамлекет былтыр эмес мурдагы жылы Министерство экономики тарабынан ошол биздин заводдорду, өзүбүздүн жергиликтүү заводдорду колдош керек деп, ошолорго 2 жылга мөөнөтүн узартып берүү деп сунуштаган. Ошону колдоп берген ЭЭПтин коллегиясы. Бирок бул жерде импортко тиешеси жок бунун баары. Кыргызстанга ташылып келген бензиндин мунай заттын баары К4 К5 үлгүсүндө болуш керек бүгүнкү күндө. Ал жерде ар кандай пикирлер болуп атат да, буну биз мындай бөлүп айтышыбыз керек да. К4 К5 бизге мыйзам түрүндө 19 жылдан бери кириш керек бүгүнкү күндө. К2 же болсо эч бир класска илинбеген өтө төмөнкү сапаттагы бүгүнкү мунай заттар кирип атат да. Алар ошол эле К4 К5 сапатындагы бензиндердин баасы менен сатылып атат да. Ошол жерде аткезчилик менен аракет кылган биздин кээ бир компаниялар, кээ бир кишкерлер ошол жерден аябай чоң пайда көрүп атат дагы. Биздин Кыргызстандын жарандарынын ден соолугуна, Кыргызстандын экономикасына аябай чоң зыян келтирип атат. Ушул биринчи маселе. Экинчи маселе, Министерство экономика өткөндө ушунда жарыя кылып 7 сомдон 15 сомго чейин кымбаттап кетет деп бир жалган пикирди элге баягындай пикир түзүп элге ошону сунуштап, дүрбөлөң кылып, ушундай кымбаттайт, анын артынан баардыгы да кымбаттайт, анткени биз баардыгы эле мунай затты бул жака ташып келебиз деген бир жалган пикирди сунуштап атышат да. Ал эми биз ошолорго пресс-релиз жооп берип туруп, биз дагы айттык. Ушуну далилдеп бере аласыңарбы эми? Бүгүнкү күндө кайсы баада алып келип, кайсы баада сатылып атканын, анан эмне үчүн ал кымбаттап кетти, бир мындай экономический расчет болуш керек да. Ошону бир далилдеп береличи, тастап берели деп биз сунуш кылдык. Аны бүгүнкү чейин жооп жок. Ал эми министерство өкүлдөрү менен сүйлөшсөк, аны биздин министрдин жардамчысыбы же кеңешчиси ошол айтыптыр, ал туура эмес маалымат деп ошондой болуп атат да бүгүнкү күндө. Анткени мына Бакыт баке туура айтып кетти. Биз 15-жылдан бери Кыргызстанга мына ЭЭПтин келишине кол койгондон бери Евро 4, Евро 5 классындагы сапаттуу майларды алып келип бул жерден сатылып атат. Ошол эле баа менен бүгүнкү күндө сатылып атат. Алга эч кандай көтөрүлүп кеткенге эч кандай бир мындай жок да, өбөлгө жок.
Дагы бир маселе, бизде Кыргызстандагы айыл чарба техникасы анан көп эле баягы жүргөн автоунаалар эски, аларга К6-ны куйсаң эч кандай пайда болбойт деген дагы бир жалган пикирди айтып атышат да. Бул жерде К2 менен К5-тин айырмасы эмнеде? Ошол май күйүүчү майдын курамында баягы сера, оксид, азот дегендердин немеси канча пайызы бар экен дейт да. Ошонун пайызы аз болуп атат. Аны кайсы техника куйсаң деле, ал азыраак бары бир баягы зыяндуу заттарды биздин атмосферага, абага чыгарат да. Андан эч кандай баягы кандай буну билип билбеген баягы жалган бир адистер эле ушинтип элге жалган бир пикир түзүп туруп эле ошону биздин элдин баягы башына киргизип атат да, туура эмес маалыматтардычы. Бактыбек мырза, анан дагы эми Кыргызстандагы ишкерлерге шарт түзүү максатында бул сунуш кирип аткан болсо 2 жылга узартуу. Кыргызстанда ушул жалпы күйүүчү майдын канча пайызы иштелип чыгат? Анан кийин бул экономика министрлиги айрым жактарды лоббилеп жатат деген дагы пикирлер айтылды буга чейин. Буга кандай жооп берет элеңиздер? Мындай туура биякта туура айтыш керек да. Экономика министри эч кандай лобби жок, эч кандай эме жок. Биз именно жанагы биздин өндүрүш жанагы мындай зат чыгарган, ошону эле колдогон эле, ошону максаттан эметкенбиз да. Өзүңөр билесиңер, бизде азыр 10 ошондой заводдор бар. Анын ичинде где-то 1600 киши иштейт. 1600 ошо өзүнүн үй бүлөсүн багып атат, балдарын багып атат. Ошо азыр өзүңөр көрүп атасыздар. Жунда 1 жылдан бери иштеп алды, туруп калды жанагы. Коронавирус болуп Кытайдын эмелери специалисттер келе албай ошо азыр иштебей турат да. Канча киши жумушчу отурат азыр ошо. Зарплата жок отурат. Ошо эле карап атабыз. Өзүңөр билесиңер, азыр например фабрика же завод салыш канча каражат керек. Жаңы салыш. А биз жана өзүбүздө иштеп аткан заводдорду колдоп сактап калыш керек да, ошо токтотпой. Өзүңөр билип атасыңар, азыр например Россия, Казакстан деле аларды өсүп атат, экономикасы өсүп атат. Аларга деле анан кийинчерээк ким билет 5-6 жылда алардын өзүнө мына зат жетпей калса, бизге да квота ограничение болот да. Анан өзүбүз майыбызга жетпей калат. Ошон үчүн биз жана заводдорду колдоп, ошо өндүрүштү эметсек, колдоп калсак, өзүбүз жете заводдор иштеп 70-80% өзүбүз жанагы Кыргызстандын эмесин жабабыз жанагы. Үч май мындай зат эмес. Ошону караш керек, ошо кичине мындай ширээк, мындай эмерээк караш керек да кичине. Марлен мырза, бул жерде эми мисалы экономика министрлигинде эле өзүнүн айтып аткан багыты өздөрү үчүн туура. Анан бирок жалпы караганда ден соолук жагын карап, негизи өкмөт бул учурда эмнеге артыкчылык бериш керек? Мисалы таза аба маселеси дагы күндөн күнгө күчөп баратат. Эми биз биринчиден ошол смогту, мындайча айтканда, ыштын зыяндыгы канчалык зыян экенин ачык айкын айтышыбыз керек. Анын эч бир сомго дагы, долларга дагы салыштырган болбойт. Анткени адам ден соолугу бул эң баалуу нерсе. Биз канча болбойлу ага акча каражат кетире турган болсо кетиришибиз керек да. Анын алкагында мына айтылып аткан маселе Минэкономиканын кылып аткан иш чарасы бир жагынан түшүнүктүү болуп турат. Ошол биздин ишкерлерди колдоо иретинде 1700 адамды ошолордун иши жок калып калышы мүмкүн, заводдор жабылып калышы мүмкүн деген коркунучтарын мен түшүнүп атам. Бирок ошол эле учурда буну бүгүн эмес, кеч калганда эмес, бунун баардыгы алдын ала айтылган. Ошо ИЭСке кирердин астында да бунун баардыгы айтылып аткан. 2019-жылы биз ушуга киргенде деле бир топ убакыт болот эле. Ушулардын баардыгына керек болсо кичине жардам берип, субсидировать этип же башка бир жагдайлар менен бул заводдорго жардам берип, буларды тездетиш керек эле да. Ошого караганда биз жактан жумуш жүргөн жок деп айтсам болот толугу менен. Экинчиси, кандай болгондо дагы биз толугу менен ушул ыкма менен жана контрабандисттер колдонуп кетатканды унутпашыбыз керек да. Биз ал толугу менен тыюу салынганы менен, бирок айрым учурларда көпчүлүк мындай информациялар менен баары бир ошол К2, К3лер келип атканын андыктуу болуп атат. Алар келип болгондо дагы азыр биякта туура белгилеп кетти, өзүнүн аз баасы менен эмес, керек болсо рыночный баа менен К4, К3, К4, К5 менен сатылып аткан баа менен сатып, бир канча топ өзүнө акча пайда кылып атышат ошо контрабандисттерчи. Анын алтында элде ойлогон эч ким жок. Ошол зыяндын канчалык элге зыян болуп экенин эч ким ойлогон жок. Эгерде буну мындай так даана бөлүп, жарып, толугу менен жазып чыгып, анан ошо менен иш алып барса, өтө каттуу административдик эмени алып туруп, мүмкүн ошондо эл дагы туура түшүнөт эле да. Туура белгилеп кетиш керек. Мунун алкагында эч кандай бензиндин баасы көтөрүлбөйт. Буну дагы бир ирет
ушул проблеманы элге аударып, анан мына силер ушуну талап кылбай тургула, талап кылсаңыздар өзүңүз эле кыйналасыңар деген мындай акырын бурмалаган, эл таракка бурмалаган эле бир информация чыгып кетти деп айтсам болот да. Ошон үчүн буга эч кандай мындай маани бербеш керек, аягына чейин барыш керек, запретти коюш керек. Колдон келсе ошол жанагы суруп аткан ээстен мөөнөттү билбейм, поименный кыласыздарбы, ошо заводдорго тиешелүү гана бир толук мындай алып атканда дагы маалыматты так даана, анан суруп аткан запросту дагы так даана жазып алыш керек да. Ошол 10 заводко болсо 10 заводко деш керек. Эч кандай башка бир импортко же бир дагы бир ыкмаларга жол бербеш керек да. Ошондо гана биз өз немебизге, максатыбызга жетебиз деп айтат элем. Түшүнүктүү. Мен дагы толугу менен макулмун. Мына Мирлан эң туура айтып кетти. Биз дагы министерство, экономика министрлиги менен жолугуп, ал жерден да сүйлөшүп, эгерде силер чын эле демилеңер ошол бизди нефти кайра иштетүүчү заводдорду колдоо максаты болсо, келгиле ошол силер жөнөткөн баягы ээптин коллегиясына жолдогон катыңарды биз так жазып берели. Ал биздин нефти кайра иштетүүчү гана заводдорго тиешелүү деп. Ошол жерден жазып кетели, эч ким башкалай бурмалай албай, башкача түшүнө албагандай кылып туруп, так жазалы деп, керек болсо мына заводдун тизмесин да кошуп берели деп туруп, биз ошондой кылып туруп, экономика министрлигине, премьер-министрдин атына дагы, президенттин милдетин аткаруучунун атына дагы жана коллегия ээке дагы ошондой катты жолдодук бүгүнкү күндө. Анан дагы экономика министрлиги айтып атат, эми бара-бара башка өлкөлөр бизге көп азыркы көлөмдөгүдөй экспорт кылбай калышы мүмкүн дейт. Ошондо кооптонуу барбы? Кандай болуш керек? Эми биз көз каранды мамлекетпиз бүгүнкү күндө. Сиз бая туура суроо бердиңиз да. Мисалы үчүн бүгүнкүдө бизде 10 завод бар болсо, ошолордун баардыгын кошкондо өндүрүш кубаттуулугу 2 миллион тонна чыгарышы мүмкүн жылыначы. Мүмкүнчүлүгү бар ошондо чыгарганга. Бирок бүгүнкү күндө биздин заводдордун баарын эми биринчи серин эле завод иштеп атат да. Калганы турат, баягындай ар нерсе шылтоо мененчи. Бүгүнкү күндө алар биздин ички керектөөнүн бир 10% чыгарса ал жакшы да. Биз толугу менен бүгүнкү күндө мисалы үчүн мурун 3 жыл мурун мындай болчу. Бир 300-350 миң тоннаны биздин заводдор чыгарып, калганын болсо биз Россия Федерациясынан бул жака ташып келчүбүз да. Бүгүнкү күндө алар 100-150 миң тонна чыгарса, калганын баарын биз ташып келген. Анткени мына 20-жылдын эсебинен мына нефть ташуучулар бул же Кыргызстанга 1 миллион 117 миң тонна ташып келди да. Калганын баары биздин ички керектөөбүз 1,5 миллион тонна. Калганын баарын анда баягы көмөскөдө аткезчилик менен келип атат да. Андан тышкарысы, анан ушул алып келген көлөмдүн ичинен дагы баягы төмөн сапаттуу күйүүчү майлар дагы кирип атат Кыргызстанга. Анткени ушул шылтоо кылып атат да. Анткени биз айтып атабыз, тех регламент күчүнө кирди деп. Бизге 19-жылдын 12-августунан бери төмөнкү сапаттагы күйүүчү майларды кийүүгө тыюу салынды деп биз айтып атабыз. Бирок ошол эле кезде биздин өнөрү энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети болсо жыл сайын индикативный баланс деген бар да бизде. Баягы өкмөт аралык келишим бар. Россиядан канча көлөмдө кайсы үлгүдөгү бизге күйүүчү майлар кириш керек деп ошол жер индикативный баланска объемдорду бекитип беришет да көлөмдөрүнчү. Ошол жерге, ошол биздин госкомитет дагы быйылкы жылга ал жерде К2 үлгүсүндөгү баягы начар сапаттуу күйүүчү майларды киргизүүгө уруксат деп туруп кол коюп атат да. Ошондо мындай түшүнбөй атасың да, биздин мамлекетибиз бир тарабынан ооба күчүнө кирди, тыюу салынды деп атат да, анан башка мамлекеттик орган бар туруп, жок эми ташып келгенге дагы мүмкүн деп туруп кол коюп атат да. Ошондой көрүнүштөр болуп атат бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Анан дагы эми азыркы учурда айтып атпайсызбы, К2, К3төр аткезчилик жол менен дагы келип атат деп. Экономика министрлиги бул боюнча мисалы кандай прогнозуңуздар бар? Канча көлөмдө келип аткан болушу мүмкүн? Ошондой эле эми бул жалпы көмүскө экономиканын канча пайызын түзүшү мүмкүн? Буга чейин дагы депутаттар тарабынан көтөрүлүп, эки өлкөнүн дагы бааларын дагы салыштырып айтып жүргөн жагдайы бар да. Эми жерде мындай да, биз жанагы мамлекет жанагы өзү кароо органдар бар, жана Кыргыз Республика мамлекет караштуу экология жана техник инспекция бар, көзү менен кылган инспекция. Андан тышкары жана фин полиция айтып атпайбыз, ошол эки орган бар. Ошолор жанагы бул айтып атпайбыз, жанагы контрабанда же жанагы мыйзамсыз келген жанагы К2, К3 ошону көзү менен кылыш керек. Өзүңөр билесиз, буга чейин жанагы 2 жылга жанагы
тыюу салынган жана жеке ишкерлери жана текшерүүчү боюнча өзүңөр билесиңер да, мораторий болгон да. Анан биз жанагы биз сунуштадык жанагы именно жана күйүүчү май боюнча ошо мораторийди алып салсын депчи. Ошо азыр 1-январдан баштап 2021 жылдан бери да ошо жанагы мораторий жана именно күйүүчү май боюнча алынды. Азыр ошо 1-жаңы жылдан баштап экология жана техникалык коопсуз мамлекет инспекция ошо азыр көзөмөл кылат да, ошолар караш керек. Чоо Фемполис караш керек ошо. Мыйзамсыз келген жанагы К2, К3 күйүүчү май заты. Түшүнүктүү. Эгерде азыр бул мөөнөттү узартып берсе, анда сырттан импорттоо дагы К2, К3 үчүн тиешелүү болуп уруксат берилеби? Январга чейин эмес мөөнөтү бар. Ошого чейин ошо жанагы бүт жанагы бизнес ассоциация болобу же жеке адамдар болобу любой сунушун берсе болот. Жана юридический комиссияда да сайтына ошо ошо эметилгенде, анан биздин экономика министри да сайтында бар ошо жана биздин жанагы жоболор. Ошону карап сунушун берсе болот да. Анан чын эле бул жанагы булардын сунушуна биз жанагы комиссия азыр ошо жиберебиз деп атабыз. Именно жанагы чисто жанагы нефтеперерабатуу боюнча ошол ошого эле только тийиштүү болсун. Ошондой болгондо ана уже эки мындай разногласие болбойт да. Окуганда чын эле ошондо только биздин өндүрүш боюнча эле только ошо өткөн жоболор каралыштуу ошондой. Анан мунай тармагында дагы бир көйгөй Марлен мырза, бул көмүскө экономика катары же болбосо аткезчилик жол менен келген майлар. Бул боюнча саясат кандай жүрүш керек? Эми азыр мына экономика министри айтат, буга бир канча ведомство ар башка сектордон жооптуу болот. Бул саясат канчалык туура болгон? Бул биздин эң негизги ошол фискалдаштыруунун негизги багыты болуш керек. Биз бир гана киргизгенде контрабанда эмес, керек болсо чыгарганда дагы контрабанда менен чыгаратабыз. Муну бардыгы эле эл билип турат. Өзгөчө ошо Баткен жака канчалаган ошол контрабанда менен алып кетип ушундай бир ыкмаларды түзүп алганбыз да. Эми мен ойлойм, азыр бардыгы өзгөрүп, жаңы бийлик келип, бардыгы башка көз караш менен кетип атат. Ушул көз караштын негизинде биз бул тарапка дагы өтө катуу маани беришибиз керек. Жазаларды бере турган адамдарга мына кече жанагы кабыл алган бир топ мыйзамдардын негизинде дагы да күчөтүп бериш керек. Эч кандай буга жол бербеш керек. Жана заманбап технологиялар менен жанагы ар бир кирип аткан фуранын каерге кирип, каерге түшкөнгө чейин бүт отслеживать этип турган атайын фискалдаштыруу мындай ыкмаларды киргизишибиз керек да. Ошондо гана биз толугу менен ачык айкын чоң картада көрө алабыз. Каяка келди ал товар, кайсы жерден түштү, же дагы кетип калдыбы, же кантип кирип атат бизге. Айтор ошолордун баарын кылмай сайын бул маселе чечилбей, контрабанда ошол өзүнүн жолун улай берет. Мен ойлойм, жакын араларда катуураак талаптарды кылып, ошонун алкагында биз иштешибиз керек. Ошонун алкагында ошо депутаттар дагы көзөмөлдү катуу коюш керек деп эсептейм. Анан ушул эле биз сөз кылып аткан майдын түрлөрү боюнча дагы ушул өкмөт башчынын милдетин аткаруучу менен сиздер жолуктуңуздар. Анын позициясы кандай? Эми ал позиция өткөнкү мына азыркы айтылып аткан сөздөрдүн алкагында туура жеткизсе ал колдойт. Ал дагы ой боюнча ошол заводдор жабылып калат деген мындай ойдо жүрөт экен. Анткени бул коллегиалдык органда Минэкономика кандай маалыматты жеткирсе, ошондой ал кабыл алат да. Анан ага туура жеткизгенди биз аракет кылдык. Ал толугу менен түшүндү. Ушул азыр айтып аткан сөздөрдү да ошол жерде айтканбыз. Эгерде ушундай эле керек болсо, келиңиздер ошол катыңыздарды даректеңиз, конкреттүү түрдө ошол 10 завод деп керек болсо атын жазып койгула. Ошондо бизде мындай ар кандай бурмалар болбойт да. Биз жакшы нерсени өндүрүштүрүп алганбыз да. Биз кайсы мыйзам болбосун, ошону аткарышын эмес, ошону алып качышын көбүнчө издейбиз да, тилекке каршы. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы ошондой болуп кетиши мүмкүн. Бир топ мындайча айтканда тобокелчиктер бар эле. Ошого азыркы учурда жакшы мына айтып атышат, катты жиберип атабыз депчи. Жиберсе батыраак биз да bunun астына көзөмөлгө түшүрөбүз. Батыраак жиберип, ушуга гана биз жанагындай отсрочканы алышыбыз керек. Калганына эч кандай отсрочка болбош керек. Толугу менен тыюу салынган бойдон калыш керек. Анан социалдык тармактарга дагы суроолор жазып атышат. Жунданын май сапаты жок, начар майлар келип атат. Андан кийин Минэконом
евро 5-ке өтсөк баа 15 сомго кымбаттайт деп айтып жатат. Эмнеге азыр заправкаларда сапатсыз май менен евро 5-тин баасында 1 сомго жетпеген айырма бар. Демек сапатсыз май сапаттуу майдын баасында сатылып жатабы дейт. Ооба. Колдонуучулар. Бүгүнкү күндө ошол көрүнүш болуп атат. 15-жылдан бери, мисалы үчүн, баягы таза такыч деген биздин компаниялар евро 4, евро 5 классындагы монай заттарды алып келип сатып атат. Ал эми ошол эле аткезчилик менен алып келип, эч кайсы класска илинбеген, К2ге да илинбеген бир төмөнкү сапаттагы баягы мындай шлаковый топливону алып келип алып туруп, алар деле ошол баага, мисалы үчүн, ошол баа менен койсо алынбайт да. Алар 1 сом мылдай коюп туруп сатып атат. Бирок алар деле евро 4, евро 5 катары сатып атат да, алардыкын алып кетип атат. Анткени 1 сом айырма дагы баягы өзүнүн баягы ишин кылып атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде толугу менен ошо биз бөгөт коюп, баягы туура айтып кетти, фискализация боюнча дагы биз бир 2 жылдын ичинде Минэкономдун баягы базасында жумуш тобун түзүп туруп, ошол жерде жакшы бир жобону издеп чыгып, мынабы по фискализация рынка нефти деп өкмөт токтомду кол коюп берген 19 жылдын сентябрь айында. Ошонун аткарылышын жакшылап эле көзөмөлдөсөк, бизде ар бир Кыргызстанга кирген ар бир күйүүчү майдын литри учетко алынат эле дагы так анан толук салыктар, төлөмдөр, акциздер баары төлөнүп, бизге пайда гана келтирмек да. Бүгүнкү күндө мына пандемияны аркы берки болуп, бүгүнкү күндө ошону аткарылышынын маалыматын да ала албай атабыз да. Эмне болуп атканынчы. Ушундай да. Бактыбек мырза, анан негизи эле эгерде угарман сураган суроо актуалдуу болсо, импортерлордун мүмкүнчүлүгүн чектеп коюп аткан жокпузбу? Тескерисинче буга уруксат берүү менен. Жок, чектелүү эчтеке деле жок да, жанакы айтып атпайбы, жана баасы көтөрүлөт. Биз жана айтып кетпедикпи, жана К4, К5 класста экологический класс бензин эч эле сатылып атат. 4-5 жыл болду Кыргызстанда сатылып атат. Ошону эле баа менен азыр деле көрүп атасыздар. Бул жанагы техник регламент айтып атпайбызбы, күйүүчү май коопсуз боюнча. 10 регламент аякта так жазылган. Жанакы автозаправочный станцияда жанакы сатып аткан бензин эмеси таблицасы болуш керек, табличкасы. К4 же К5. Азыр өзүңөр карасаңар, Газпром заправкаларда жазып турат. 95 К4 же К5 деп прям табличканы ушуну алып атпайбы, ошондой да. Түшүнүктүү. Анан дагы эми биз аткезчилик жөнүндө кеп кылып калдык, Канат мырза. Бул саясат кандай жүрүш керек? Мисалы, аткезчилик жол менен кирген товарлар сиздердин дагы ишиңиздерге көлөкөсүн кайсы бир деңгээлде тийгизип атат да. Атаандаштык иретинде эми балким тең атаандаштык түзүлбөгөндүгү үчүн мамлекет бул тарапта кандай саясат жүргүзүшү керек? Эми мамлекет бул тараптан толугу менен ал анткени биринчи эсепте мамлекеттин кызыкчылыгы да. Биздин республиканын бюджети, биздин жарандардын ден соолугу, биздин жаратылыштын коопсуздугу, ошонун баары эми мамлекет карабаганда будан башка артык карай турган эмне бар? Ойлосоңуздар, толугу менен тыйык салыныш керек да, баарына бир тең шарт түзүлүш керек да. Анан биздин мамлекетке жогорку сапаттагы экологиялык мунай заттар кириш керек дагы. Биздин ошол, мисалы үчүн, Европа мамлекеттеринде ушул 20 жылдын ичинде К2 пайда болгондон бери бүгүнкү күндө Европада К6, мындайча айтканда евро 6 стандартындагы мунай заттар сатылууда. Ошол жерде бир эле азот менен мынабы серанын атмосферага чыккан 98%га кыскартылды, анткени жокко чыгарылды деп айтсак болот да. Алардын бүгүнкү күндө жаратылышына аябай эле чоң пайда берип атат алчы. Анткени баягы выбростор токтоду. Ошол Европада жашаган калктын, элдердин ден соолугуна аябай эле жакшы бул немеде пайда болот. Биякта дагы бир угарман кызыкканы, Кордай менен Бишкектеги майдын баасы 10 сомдон ашык. Бул эмне үчүн аралык жакын эле го деп дагы суроо калтырган. Бүгүнкү күндө андай маалымат жок. Мисалы үчүн мен кечээ эле ушуну анализ кылгам. Мен сизге толугу менен азыр бүгүнкү күндө кандай айырма бар экенин айтып бере алам. Мисалы үчүн мына салыштырганда Кыргызстан көз каранды мамлекет. Билесиңер, биздин нефти кайра иштетүү, баягы айтып атам го, өзүбүз толук менен ички керектөөбүздү биз кабыз кыла албайбыз. Анткени эгерде 10% чыгарса жакшы деп атам. Бүгүндө Казакстан менен эгерде алсак, АИ-92 үлгүсүндө 6 сом айырма. Ал эми АИ-95те 3 сом 60 тыйын. Ал эми дизель отуну болсо бизде 20 тыйынга арзан Казакстанга караганда. Биз көз каранды, бирок Казакстандыкы өзүнүн нефти бар, өзүнүн ири заводдору бар. Алар модернизациядан 18 жыл толугу менен өтүп бүткөн. Алардын өзүнүн ички керектөөсүн толугу менен бүгүнкү күндө камсыз кыла алат да.
Түшүнүп атасыңарбы? Алар өздөрүнүн газ, мунай газ деген немеси бар, ишканасы. Алар осы прямой регулированный цен деп коет. Алар каалаган бааны ар бир заводко койдуруп коет. Өзүнүн баягы иштеп чыккан наркынан дагы арзан болсо дагы ушул баа менен калкка сатасың деп туруп баланы өздөрү коет да баалардычы. Биз мисалы үчүн Казакстандан келишим түзүп, бизди Казакстандан ташып келели деген ниет менен 3 жылдан бери биздин мына ГКПН аркылуу сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бирок баягы келишим кол коюлган жок. Быйыл гана баягы пандемия убагында Казакстан өзүнүн баягы көбүрөөк иштелип чыккан көлөмүн сунуштап, баягы алардын вывозной пошлина дегени бар да, $70 тети $69. Ошону нөлгө түшүрүп койду жаңы жылга чейин. Анан биздин кээ бирки мунай сатуучу компаниялар Казакстандан алып баштады. Бирок алып баштаганда алар баягы бизге саткан бааны ушул Россия Федерациясынан алган баа менен теңеп койду. Бизге сатып алганда деле же Казакстанбы же Россия айырмасы жок болуп калды да. Анткени бир эле баа болуп калды. Ошон үчүн биз андай кызыктар болуп калат да. Ооба, алар Казакстандын элине алар баягы айтып коет, для внутреннего потребления алардыкы баасы башкача. Ички керектөөсүнө, мисалы үчүнчү. Ал эми сыртка сатканга болсо экспортко алар бааны башка биз алып аткан мамлекеттердин баасын карап туруп эле ошо менен теңеп коюп атат. Кааласаңар алгыла, силерге жол кирээси кичине арзан болушу мүмкүн деп коюп, болду ошо менен. Айырма аз болуп калгандыктан бизге андай кызыктар деле болбой калды да, көп компаниялар алып келгенге. Түшүнүктүү. Анан Марлен мырза, бул мисалы сиздер көтөрүп аткан маселенин түп максатына келсек, азыркы учурда эми бул кара түтүн маселесинен улам көтөрүлүп атат, бирок жайында дагы эгерде сапатсыз күйүүчү май болсо анын таасири боло берет да. Анан кийин азыр Минэконом эки кайрылуу алдында турат. Анан жогорку кеңеш бул үчүн кандай аракеттерге барууда? Мыйзам жазылып атабы, кандай процесстер жүрүп атат? Биз талап кылабыз аягына чейин ошол 2019-жылы кол коюлган ыкма менен К2, К3 киргизилбеш керек. Мунун алкагында биз толугу менен иш чараны жүргүзөбүз. Андан сырткары биз кабыл алып аткан токтомдордун, биз жанагы смокко байланыштуу бир топ документтерди кабыл алып атабыз. Ошонун нормативдик актыларды, ошонун алкагында биз буну да киргизе кетебиз да. Эми кандай болбосун, машинеден смоктун жаралышындагы кайсыр бир 30% болобу, 40% болобу ал бар. Аны деле моюнга алыш керек. Маселе ошодо. Маселе ошол биз машинелерибиздин ошол выбростан келип биздин жарандарыбызга, өзүбүз жашаган шаарга, өзүбүз жашап аткан ошол өзүбүздүн туугандарыбызга, ата-энебизге, балдарыбызга зыяндыгы тийбеш керек да. Колдон келишинче максималдуу түрдө экологиялык таза бензиндерге өтүшүбүз керек. Эмне үчүн европалык мамлекеттер бардыгы ушул алкагында кылат? Анткени алардын эң баалуу нерсе бул адам баласы деп ошонун айланасында бүт нерсе жасалат да. Бизде тескерисинче, бизде канчалык максималдуу түрдө ошол адамдардан максималдуу түрдө акча алуу, аларга мындай вред келеби, экологияга, адамдарга айырмасы жок болуп калгандай эле сезилет да кээ бирдечи. Ошонун алкагында биз туура багытта иштешибиз керек. Ушундай болгон ыкмаларды биз да киргизишибиз керек. Керек болсо мына 2030-жылдан баштап бир топ европалык мамлекеттер керек болсо толугу менен электромобилге өтүп атат, керек болсо ошондой нерселерге кетип атат. Биз болсо дагы эле ошол К2, К3 менен жүргөндөй алардын керек болсо багыттап, аларды үгүттөгөнүбүз бул эң туура эмес деп эсептейм да. Колдон келишинче биз дагы алдыңкы мамлекеттердин кылып аткан иштерин жаңы ойлоп таппай эле ошолор кылып аткан нерсени жок дегенде ошолорду биз жакшы нерселерин алып, жакшы нерселерди өзүбүздүн мамлекетибизге кабыл алышыбыз керек. Ошонун алкагында мына К2, К3 бул мындай эч бир шылтоосуз, эч бир немеси жок, бизде запрет коюш керек. Мунун алкагында толугу менен иштешибиз керек. Түшүнүктүү. Анан дагы эми бир маселе, бул катализатор маселеси дагы көп көтөрүлөт, бирок бизде ага каршы эч кандай талап, тыюу жок экен. Ошон үчүн бул бизнеске айланып атат. Бул жерде мыйзамдык боштук барбы өкмөттүн? Ошол чечимдердин биринде, иш чаралардын биринде өкмөттүн токтомунда бул бекитилди. Ал жерде ошол тыюу салуунун алкагында ал бир жагы, экинчи жагы ошол тийиштүү органдардан текшерип иштей баштайт. Андан сырткары жана машинелерди биринен экинчи кишиге оформить этип атканда ошондо талап катары суралат. Жанагы налогду төлөдүңбү деп оформление кылбай тура берет го. Ошол сыяктуу эле азыр дагы катализатору барбы жокпу деген норманы киргиздик. Ал дагы бир да болсо кичине өзүнүн кесепетин тийгизет, жакшы жагынан деп айтсам болот да. Биз ушунун алкагында иштешибиз керек. Бул смок өзү негизи чоң маселе. Бул жерде бир топ факторлор бар. Ошол баардык факторлордун алкагында иштесек, ошол кийинки жылы Кудай буйрса кичине болсо дагы
азыркы жыл бүгүн ушул жылкыдай болбой кийинки жылдары азыраак болот деген жакшы үмүттөбүз. Иш чаралар жакшы кабылданып атат, бирок ошолорду жакшы көзөмөлдөш керек. Кече дагы бир ушундай нерсе киргиздик. Жоопкерчиликти министерствого эле жүктөбөй, конкреттүү түрдө ысымдарды коёйлу. Кайсы министрликте кайсыл адам, фамилиясы ким, ошол кайсы нерсеге жооп бериш керек эле. Анан башы менен ошол убакыт өткөндөн кийин башын менен жооп берсин жана ошондой эле элдин астына жооп берсин. Эмне үчүн ушул иш чараларды кылган жок? Мына ошол шаарда жашап атып, ушуга өзү жооп берсин деген мына ысымдарды да киргизе турган болуп, акыркы чечим ушундай болду. Сизге суроо келген экен, Марлен мырза, сиз унааңызда катализатор барбы жана каерден май куясыз дейт, бирок май куюудагы компаниянын атын атабай эле койсоңуз жардам. Эми биздин ушул шаардан болгон заправкалардын кайсынысына ыңгайым туруп келип калса ошого куя берем. Мындай өтө мындай тандаган деле артынан жүрбөйм, бирок албетте катализатор бар. Мен өзүм ошонун үстүндө тургандан кийин мен өзүм биринчи кезекте үлгү катары өзүмдө туруш керек. Эч кандай мен туура түшүнөм, аны эл деле аны жыргагандан саткан жок. Ошол кичине 30 000 сомдун тегерегинде акча болуп калса жана үйүндө акча жок болсо учурларда ошолорду алып барып сатып мындай тамак кылайын деген негизде кылып атат да. Бирок биз туура түшүнүшүбүз керек. Эч бир жана айтып кеткендей, акча бул биздин ден соолугубузга барабар эмес. Биз ошону туура түшүнүшүбүз керек. Ал бүгүн ал сатканы менен эртең өзүнүн эле ден соолугуна, өзүнүн эле балдарынын ден соолугуна зыян келтире турган толугу менен түшүнүш керек да. Анан Канат мырза, азыркы учурда эми түрүн айтканыңыз менен К2, К3 менен сапаттуу майдын айырмасын колдонуучулар кантип билиши керек? Балким азыркы учурда бизде эми май куюучу жайлардан сырткарыдагы жерлерден алгандары бар да. Андан тышкары, анан бул эки майдын унаанын өзүнө таасири бул эки башкабы? Биринчиден мындай да. Биринчиден, мына Бакыт мырза туура айтып кетти. Ар бир чекти азыр баягы ак таза иштеген компаниялардын болсо чегин алып көрсөңүздөр, ошол жерде ал жерде код денилет, анан кластер да ошол жерде жазылып турат да. К5 классындабы, К4 классындабы деп туруп, ошол жерде жазылып турат. Ошол жерден байкаса болот. Анан эгерде башка бир жерден куюп, бирок башка жерден куйганга аябай кооптуу да. Мисалы үчүн ошо мунай саткан эле АЗСтен куюш керек дагы. Анан эгерде ошол жерден да күнөө болуп, анан классы жазылбай ба чегинде турса, мисалы үчүн лабораториялар бар, мына Минэкономдо бир лаборатория бар, анан Кантта көз карандысы лаборатория бар. Ал жерге мисалы үчүн кайсы бир жаран болбосун алып туруп эле баягы бензинди алып барып же болбосо дизель отун алып барып туруп эле бул каяктан экенин, эмне экенин айтпай туруп эле моуну мага текшерип бериңизчи деп туруп эле сунуштаса, ал жерден толугу менен чыгарып берет да, кайсы класстагы, кандай үлгүдөгү, бул кайсы сапаттагы күйүүчү май экенин. Ал эми экинчиден берки мисалы үчүн К2 же болбосо К класска кирбеген отундар болсо, алар мындай да, алар бир жолу, эки жолу баягы куйгандан эч кандай таасир болбойт. Бирок ошол менен бир кайсы убакытта колдонуп келетсе, ал деле баары туруп ошол унаанын моторунун кыймылдаткычынын бузулушуна себепкер болот да. Анткени ал жерде баягы примистер бар, алар чогулуп туруп бир күнү ошол жерден бир неме болот дагы, ошо кыймылдаткычты толугу менен иштен чыгарат да. Түшүнүктүү. Анан убактыбыз дагы чектелип баратат. Бактыбек мырза, эми мындан кийинки аракеттер кандай жүрөт? Евробиримдиктин комиссиясы канча убакытта жооп берет? Анан бул боюнча бүтүм канча убакытта чыгат десек болот? Жана айтып кетпедим, азыр жанакы талкуу жүрүп атат, 29 январга чейин, 24 январга чейин ошонун баары сунуштар баары берсе болот. Биздин ассоциациялуу жарандары ким кааласа ошол сунуштар берсе, ошол сунуштарды карап, анан жана айтканда мында сводный таблица ошо Еврейская комиссия түзөт. Ошол жерде кайсынан анан жана коллегия бар го, ошо коллегиянын ичинен каралат. Анан ошо коллегияны чечет да, бизге дагы өткөн жылда 2 жылга узартып береби же узартып бербейби, ошондой чечилет да. Анан жана биз айтып кетпейбиз, чын эле биз жанакы ошо өткөн жылы жанакы именно жанакы биздин өндүрүш нефтеперерабатывающий заводко ошо караштыруу жасагыла деп ошо түздө-түз ошону жаздырып аракет кылабыз да. Ошо жана өнөр жай комитет боюнча ошо алар жанакы именно бул регламент боюнча 10-чу регламент атпайбыз, ошо алар жанакы ошо реализация ошо регламент боюнча ошолор эметет да, ошо карайт да, ошолорго сунуш да бердик, ошолор карап чыксын, анан ошондо сунуш жиберебиз комиссияга, Еврейский комиссияга. Түшүнүктүү. Сиздерге маек үчүн чоң рахмат. Урматтуу радио угармандар жана биздин көрүүчүлөр, биз бүгүн
күйүүчү майлардын айрым түрлөрүнө тыюу салуу маселесин көтөрдүк. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Марлем Маматалиев мырза жана экономика министрлигинин техникалык жөнгө салуу метрология башкармалыгынын башчысы Бакытбек Шабданов мырза жана Мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти Канат Эшатов мырзалар болду. Бул берүүнү кайталап сиздер биздин Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Бизден алыстабаңыздар, саат башында жаңылыктар түрмөкү бар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.